Эфирде жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Студияда мен Талант Калилов, алгач күндүн маанилүү окуялардан кыскача. Элдик курултай элдин кубаттоосу. Курултайдан кийинки пикирлер. Кесипти туура тандоо келечектүү кесипке багыт берүүчү иш-чаралары өтүүдө. Ардагерлер сергек жашоого үндөйт. Элдик курултай көчмөн элдин көнөрбөс маданияты. Мындай пикирлерин экинчи элдик курултайдын жүрүшүнө көз салган коомчулук билдиришүүдө. Ошол эле учурда кандай гана маселе көтөрүлбөсүн мамлекет башчысы Садыр Жапаров чечкиндүү кадам жасап, дароо көйгөйдүн үстүндө иш алып барып жатканы карапайым элди кубандырууда. Мындан сырткары быйылкы курултай жогорку деңгээлде уюшкандыкта өткөнүн экинчи элдик курултайдын делегаттары белгилейт. Кененирээк сөз кабарчыбызда. Президентмен тартип беремин деп жүрүп калкпай бүт кетти. Чолпонкул Төрөкулов экинчи элдик курултайдын делегаты. Ал мамлекет башчысынын алдында Талас шаарына чейин газ түтүктөрүн тартуу сунушун билдирип келди. Муну ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтат. Алматы Ташкент трассасы Кара Бураадан өтүп атат. Шекер айыл өкмөтүнүн границасынан Аманбай, Жоонту. Ошол жерден мурда жетекчилерге тартып деп жүрчүк. Анан бир мезгилде Союз ураанын алдында Таласка деле газ трубалары көмүлгөн экен. Биздин Кара Бураа районунун центрине газ труба ошол бойдон калып кеткен, унутта калган. Бүгүнкү күндө мынакей Талас облусунун эли мурдатан эле кыйналып келген, көмүргө келгенде эле Жамбылды карайбыз. Жамбыл жалпы Каракече 400 км бизден. Андан кийин бүгүнкү күндө бизге бирден бир ушул газ түтүгү Таласка жетип алса, Кудай бир аякка 100 км тегереги баш аягына чыгып калса жакшы болот эле. Ошол суроону президент жооп берди. Чүй Талас, Кудай буйрса азыр өзүм да суранып атам деди. Газ түтүктөрүн тездетип берүүгө деди. Курулуп калса бул чоң жетишкендик. Делегат экинчи элдик курултай жогорку уюшкандыкта өткөрүлгөндүгүн белгилейт. Маселен, курултай башталганга чейин эле ар бир министрликтин өкүлдөрү делегаттар менен жолугуп, көйгөйлөрүн уккан. Мындан улам мамлекет башчысынын алдына барганга чейин эле айрым маселелер чечилип калган. Курултайдын маңызы мындай да. Президент ошо айыл жер кезиндеги бир эл сыйлаган, журт сыйлаган бир делегаттар менен сүйлөшөйүнчү деген эле татынакай ою да. Баардык устукту 129 адамдын 2 күн укту, кайра бир анализде отурду. Бирден анализ, сиз суроо берсеңиз сизге жазылып өттү. Анан керектүүгүн гана бириктиметти да, баардыгын анализдеп. А кишиден ушу эл моңолсуз экен, журтум моңолсуз экен деген ниет. Элдик курултайды өткөрүү элдин үнүн угуу деп белгилейт коомчулук. Мамлекет башчысы республиканын ар бир аймагынан келген делегаттын үнүн угуп, маселени жеринен чечип жатканын канааттануу менен кабыл алгандар көп. Курултайда жакшы суроолор берилди, ачык айкын. Элдин көйгөйү багы ичинде айтылбаган сырлар, айтылбаган ойлор бар. Ошолордун баары ачык айкын айтылды. Эми президент туура эле иш аткарып атат, жакшы иштеп атат. Эмне дейсиз, мындан артык эмне? Пенсияны көбөйтүп атат. Курултай жакшы болду, эң жакшы маселелер көтөрүлдү. Жакшы маселелер көтөрүлдү. Кудай буйрса ошолор аткарылып калса, толук болбосо аткарылып калса, ошо элге жакшы болот эле. Ошол жерде башкараак президентибиз катышпадыбы? Ошонун өзү эле эң ошо элдин эмесин баары түшүнүп, өзү элдин оозунан угайын деп ошол катышканы эң сонун болуп атат. Эң жакшы нерсе болду бул. Эң колго аларлык, эл колдоп отурган нерсе болуп атат. Жакшы болуп атат да, негизи жакшы эле. 2 күндө отчетун берди, элден дагы сурамжылоо кылды. Өз оюн элден түшүнөтү укту, ал туура эле негизи иш. Кудай буйрса Кыргызстан өнүгүп келе жатат. Мынчалык болгон эмес, эми жылда 100 мектеп бүтүш деген бул Кыргызстан тарыхында болуп атат да. Экинчи элдик курултайга Талас облусунан 41 делегат катышты. Алар негизинен Талас-Ташкент жолун куруу, медициналык мекемелерди куруу, айыл чарбасын өнүктүрүү, Талас шаарына чейин газ тартуу сыяктуу бир катар маанилүү маселелерин белгилешти. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Президент Садыр Жапаров быйылда жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйын өткөрбөйт. Мунун себебин мамлекет башчы кабар агенттигине берген кыска маегинде түшүндүрүп берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Сиз 2 күн бою элдик курултайдын ишине баштан аяк катышып, соңунда делегаттар тарабынан берилген дээрлик бардык суроолорго жооп бердиңиз. Дээрлик дегеним бардык суроолорго жооп берип,
Эмнеге жыл соңунда журналисттерге маалымат жыйын өткөрбөйсүз деген соолду эмнегедир жоопсуз калтырдыңыз? Атайын жооп берген жоксузбу? Деги эле экинчи жыл катары менен жыл жыйынтыгында журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрбөй калышыңыздын себеби эмнеде? Саламатчылык. Негизи эле курултайдан өткөн маалымат жыйын барбы? Келиңиз, муну чын бышыгын ортого салып, салмактап көрөлү. Маселен, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү көбүн эсе интрига жаратуучу суроолорду берүүгө ыкташат экен. Албетте, мен бул жерде бардык журналисттер деп айтуудан алысмын. Өз ишин билген мыкты журналисттерибиз да бар. Бирок, маалымат жыйынга келгенде эле бир топ жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жалаң тар чөйрөнү гана кызыктырган суроолорду беришет. Ал эми өлкөнүн келечеги, мамлекеттин өнүгүшү, экономиканын өсүшү, элеттеги көйгөйлөр тууралуу суроолор жокко эсе, ошентип маалымат жыйынынын басымдуу бөлүгү такталбай, айтылган сөздөрдү териштирүү менен өтөт экен. Ооба, мен деле башында мурдагы мамлекет башчыларындай болуп, журналисттерди чогултуп, маалымат жыйын өткөрүп көрдүм. Жогоруда айтканымдай, 3 саат бою такталбаган маалыматтарды текшерүү менен отуруп, менин да, журналисттердин да убактысы текке кетти. Муну азыр деле архивдерде көрүп, карап көрсөңүздөр болот. Жалпысынан тигил тууралуу мындай деген кептер айтылууда. Бул жөнүндө ушундай сөз болууда. Сиз кандай дейсиз деген эле суроолор. Ошондон кийин маалымат жыйынга убакыт короткондун ордуна коомубузду кызыктырган, резонанс жараткан окуялар боюнча журналисттердин убактысын коротпой эле алдын ала жооп берүүгө аракет кылып келебиз. Буга менин да, журналисттердин да атайын убактысын бөлүүнүн кажети жок болуп калат. Ал эми курултай болсо Конституцияда белгиленген. Ар жыл шайланып келген делегаттарга маалымат беришим керек. Мына ошол жерде өлкөдө эмне иштер жасалып жатат, эмнелер пландалууда, баарын камтууга аракет кылам. 2 жылдан бери өзүңүздөр күбө болуп келаткандай. 2 күн бою айтылган бардык суроолордон кийин жыйынтыгында кенен кесири жооп берип жатабыз. Ошол жерден журналисттер кызыктырган суроолоруна жооп ала алат деп ойлойм. Ошол жетиштүү деп эсептейм. Ар жылы жылдын аягында курултай чогултуп, элдин пикирин угуп, элди түшөлткөн, коомчулукту кызыктырган маселелердин чечилиши тууралуу ойлорубузду, иштерибизди ортого салабыз. Эл шайлаган делегаттарга түз жооп берет экенбиз. Бул эми жакшы көрүнүш го дейм. Чынында эле депутаттар же аким, губернаторлор кабар ала албай калган жагдайлар болот экен. Курултайда андай көйгөйлүү маселелерди өлкөнүн булуң бурчунан шайланып келген делегаттар бийликтин алдында түз коюшат жана түз жооп алып жатышат. Бул жакшы иш да акыры. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Москва шаарына болгон жумуш сапарынын алкагында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен бирге эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн көргөзмө комплексиндеги Россия эл аралык көргөзмө форумуна барды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, алар көргөзмөгө коюлган экспонаттар менен таанышып чыкты. Ошондой эле Россиянын жетишкендиктеринин галереясы комплексинде болушту. Акылбек Жапаров Москва шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңеш жыйынын өткөрдү. Акылбек Жапаров россиялык тарапка салттуу меймандостугу жана Россиянын борборунда өтүп жаткан жыйындын мазмундуу программасы үчүн ыраазычылык билдирди. Талас облусунун аймагында жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобустардын жалпы техникалык абалы текшерилип, аныкталган кемчиликтерге тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык текшерүү учурунда айдоочулардын коопсуздук эрежелерин сактоолору, каттамга чыгуучу учурунда тийиштүү медициналык кызматкерлерден текшерилүүсү, каттамга чыгуу жана эс алуу эрежелерин сактоолору, жүргүнчүлөрдү көрсөтүлгөн автобекеттерден гана салуулары жана санитардык талаптардын толук сакталышына көңүл бурулду. Кесип тандоо маанилүү. Бул максатта Чалдыбар мектеп-интернатынын 9-10-11 классынын окуучулары Талас шаарындагы жогорку жана орто окуу жайларды кыдырышты. Анда университеттердин жана колледждердин окутуучулары тарабынан келечек кесип ээлерине туура адисти тандоо жана учурдагы актуалдуу кесиптер туурасында кеңири маалыматтарды беришти. Теманы кабарчыбыз улантат. Заманбап кесип тандоо учур талабы. Бакаята районундагы Чалдыбар мектеп-интернатынын бүтүрүүчү класстын окуучулары Талас мамлекеттик университетине кесип тандоо максатында келишкен. Аталган иш-чара Жаш терек долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Бүгүн Чалдыбар мектеп-интернатынын окуучуларын Талас шаарындагы окуу жайларды тааныштыруу максатында алып келдик. Бир нече окуу жайларды көрсөтүп, алардын шарттары, мүмкүнчүлүктөрү боюнча
окуучулар маалымат алып жатышат. Бул иш-чара ошо жаш терек долбоорунун алкагында уюштурулуп жатат. Жаш терек долбоору ошо жаштарга ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачып берүү, аларга керектүү маалыматтарды берүү боюнча ушу жаштарга багытталган долбоор да. Интернаттын окуучуларына керектүү бир кошумча маалыматтарды берүү, кошумча бир семинарларды өтүп берүү, алардын ой пикирин угуу боюнча иш-чараларыбыз өттү буга чейин. Атайын орто кесиптик билим берүү. Талас мамлекеттик университетинин окутуучулары кесип тандоого олуттуу маани берүү зарылчылыгын айтышат. Ага катар учурда IT тармагы, ошондой эле гуманитардык кесиптерге жаштар тарабынан өзгөчө суроо талаптар болуп жатканы кошумчаланды. Бүгүнкү кесипке багыт берүүдө биз Талас мамлекеттик университетинде көптөгөн кесиптер бар. Алардын актуалдуу болуп аткандыгын азыр IT багытын сунуштадык. Орус тилдүү мектептерге мугалимдер жетишпегендигин ошолорду айтып, анан ошол багыттагы кесиптер жөнүндө айтып бердик да. Университетке келгенге IT багытын тандашыптыр да, көптөр башталгыч класстын мугалими болуунундагы экономика, бухгалтерлик жагын айтышты. Андан соң окуучулар Талас медициналык колледжине барышты. Дарыгерлер жетишсиз. Андыктан атайын орто билимдүү медицина кызматкерлерин даярдоочу окуу жайга кызыгуу күч. Бүгүнкү өткөрүлгөн иш-чара окуучуларга пайдалуу болду. Бул жакта ар бир окуучунун өзүнүн жаккан, кызыккан окуу, кайсы окууга тапшырам деп кызыгып жаткан окууларын абдан мугалимдерден дагы сурашып, суроолорун берип, мындай кызыгуусу андан дагы артты десем болот да. Замандын талабына ылайык деп, жалаң программирование боюнча ошо айтишник болом деген окуучулар көп. Өзүбүз тапшырган, жактырган окуу жайыбызга тапшырып, анан кийин өзүбүздүн мындай окутубузду кылып кете алабыз деп ойлойм да. Мен медке кызыгып жатам. Кичинемден эле медке тапшырам деп кыялданчумун. Өлкөнүн келечеги жаштар, андыктан алардын туура кесип тандап, дасткан адис болуусуна түзүлгөн мындай шарттар өлкөнүн өнүгүшүнө чоң өбөлгө болот. Сеймок Барманов, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас шаары. Капар Медетбеков атындагы Талас облустук драма театры кичинекей көрөрмандарын жомок көрүүгө чакырат. Аяз атанын планетасы аттуу жаңы жылдык жомок 20 декабрдан баштап сунушталат. Жомоктун балдар үчүн тарбиялык мааниси зор. Анда өзүмчүлдүктөн алыс болуп, эмгекчил болууга тарбиялайт. Учурда даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. 20 декабрдан баштап Капар Медетбеков атындагы Талас облустук драма театрында мектеп окуучулары үчүн Аяз атанын планетасы аттуу жаңы жылдык жомогу тартууланат. Жомок чет элдин фантастикалык жанрындагы кино тасмаларынан, ошондой эле мультфильмдеринен алынып, кыргыз тилине которулган. Аны театрдын режиссеру Чолпон Эрик кызы коюуда. Режиссер аталган жомоктун жаш муун үчүн тарбиялык мааниси зор, ошондой эле өткөн жылдагы жомокторго салыштырмалуу бир топ өзгөчөлүккө ээ экенин билдирет. Аяз атанын планетасы деп аталат. Бул жомокто былтыркыдан айырмасы быйылкы самый трендовый Барбини, Венсдейди, ошол эмелердин баарын кошуп бийлери менен бизге жаңы келген LED экран менен колдонуп, ошо менен коюп. Азыр жаш балдар көбүнчө TikTok көрүп калышты го. TikToктогу самый азыркы актуалдуу болуп жаткан каармандардын баарын чогултуктагы мен идеясын полный айтып бердим. Бермете же сөздөрүн жазып берди. Анан мен режиссер болуп коюп, ошо азыркы балдарды мурункудай эски жомоктор менен кызыктыра албайт экенбиз да. Баардыгын ошо TikToктун эмесин бияка алып келдик да. Театрдын эмгек жааматы быйылкы жылы балдарга өзгөчө жаңы жылдык маанай тартуулоонун үстүндө иш алып барууда. Театрга келген көрөрман босогодон тарта сахнага чейин жомок дүйнөсүнө курчалат. Жаңы жылдык жомокту коюуга театрдын бюджетинен 400 000 сом каражат каралган. Бөлүнгөн каражатка 10дон ашык каармандардын костюмдары, ошондой эле жасалгалары алынган. Башка планеталарга барып, биздин каармандар аткарышып, ошол акылдуу карыяга жолукканда 3 табышмакты катат. Табышмактын жандырмагы ошо мээнеткечтиктиги, ынтымактыкты, анан өзүмчүлдүктү жоюуга ушундай багытта жомок коюлуп атат. Жаңы жылга келгенде балдар биринчи класста аттаган, босогон аттаган балдар бир башкача дүйнөгө деген дүйнөгө келет да. Ошо дүйнө деген мына көрүп аткандай ушундай сахна эмес, фойеден жасалгалап баштадык, сыртына чейин болот буйруза.
Дагы бир өзгөчөлүгү жылда эле баягы аяз ата аяз кыз эмес, биз мына форманы көрүп турасыздар, Санта Клаус, анан аяз кызым мен Барби болот. Мен ролим негизи Барби. Бул жерде мен өзүмчүл өлкөнү аткарам. Биздин кандыгыбызга эч ким келбегенди каалайбыз. Биз татуу баталарды чыгарабыз. Өзүмчүл болуп, анан жана батырлар келип атпайбы? Батырлар бизди жакшы кыздарга айландырат да. Бул каарманды аткарыш үчүн Барбинин мультигин бардыгын көрүп чыктым. Кантип аткарат, кантип базат, ким менен эмне кылат, кантип ойнойт. Эки тараптуу келишимдин негизинде Аяз атанын планетасы жомогу мектеп окуучуларына тартууланат. Тагыраагы жаңы жылдык балатылар эми театрда өткөрүлөт. Чолпон Сабитова, Мелис Элибесов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Ардагерлер сергек жашоого үндөшөт. 60 жаш курактагы ардагерлер арасында волейбол оюну боюнча облустук биринчилик өткөрүлдү. Ага Талас облусунун аймагынан жалпы 5 команда катышып, кызуу беттеш жаратышты. Аталган спорттук мелдеш жыл сайын уюштурулуп келет. Башкы максат улумун өкүлдөрүн спорт менен машыгуусуна шарт түзүп, сергек жашоо образына үндөө. Теңирберди Бешекеев көп жылдан бери мектепте дене тарбия мугалими болуп иштеп келет. Ардагерлер арасындагы волейбол оюну боюнча беттешке Бакаята районунан өзгөрүш командасын түптөп, мыкты деңгээлдеги даярдыктар менен алып келген. Ага каршылаш Талас районунун 60+ командасы кез келип, ортодо кызуу таймаш жаралды. Оюн орточо убакыт менен 15 мүнөттүк 2 партия менен өтүп, жыйынтыгында өзгөрүш командасы 2-0 эсебинде атаандашын жеңип алды. Балдар үчүн да жакшы стимул болуш керек, мынакей. Бир эле аксакалдар ойносо жаштар биздин үчүн жүрүш керек дегендей болот. Бир чети болсо жөн жүрбөй дагы жакында эле быйыл международный искусство игры деп аякка барып келдик. Ал жерден 2-нчи орунду алдык. Талас областын намысын коргодук, мындайча айтканда. Ал жактары жакшы эле буюрса. Эми атаандаштар десетте бизге караганда жакшы кылышат. Баягы аракет кылдык, уттук команданы. Эми ортодо азыраак разница болсо, 2-0 менен уттук. 60 жана андан жогорку курактагылар арасындагы волейбол оюну боюнча облустук мелдеш жыл сайын өткөрүлүп келет. Эң башкы максат спорттун бул түрүн чоңдор арасында жайылтуу, сергек жашоого үндөө менен бирге ортодогу ынтымакты бекемдөө. Көп жылдан бери 60 жаштан өйдө ардагерлер лигасында ынтымак бар. Оюн болуп келатат. Шерине катары өтөт. Анан туылган юбилейлер тууралуу турнирлер өтөт. Быйыл 60 жаш лигасына, ардагерлер лигасына кошулган 63-чү жылкы ардагерлер биз 6-7 адам экенбиз быйыл кошулгандардан. Ушинтип жакшы иш-чараларды өткөрүп, волейбол оюнун ушу аксакалдар арасында уюштуруп ойноп келе жатабыз. Оюн кызууланды. Ардагер оюнчулар мындай куракка келип калса дагы эң жогорку даярдыктар менен келишти. Алардын атаандаштары ортосундагы болгон таймашы ага далил болуп турду. Волейбол оюну катышуучулардан шамдагайлыкты талап кылат. Ар бир команда атаандаштарын алдоо укмасы аркылуу топту алардын талаасына тийгизүү менен упай топтошот. Мындай спорттук беттештерди жайылтууга жигердүү салым кошуу менен келечек муунга үлгү болуу керек экенин ардагер оюнчулар баса белгилешет. 60-тан ашсак дагы бул оюнду уюштуруп ойноп жатабыз. Ошон үчүн жаштарга да кайрылам. Волейбол ойногула, үйдө отурганда болбойт. Волейболду өркүндөткөнгө, кийинки муундарга дагы өстүргөнгө жардам бергиле. Барыңарга ийгилик. Уюштуруучулар тарабынан жеңүүчүлөргө 3 даражадагы кубок, медаль жана акчалай сыйлыктар даярдалган. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Бүгүн Талаш шаарындагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебинде Талас облусунун таяк тартыш оюнунун биринчилиги өттү. Жалпы облустагы орто мектептерде мыкты оюнчулар тандалган. Таяк тартыш оюну Талас жергесинде акыркы жылдары жакшы жанданып, окуучулар мыкты даярдыкта келишти. Таймашып жаткан бул оюнчулар өз мектептеринин күчтүү оюнчулары. Биз 8 кыз болуп келдик. Мен бул жака утам деп укта турган максат менен келдим. Бул жерде утам. Биринчи место алам деп ойлойм.
Оюндун шартына ылайык күчтүүлөр тандалып, алар облустун намысын жакында республикада коргошмокчу. Ал үчүн атайын даярдык көрүлүшү шарт. Ден соолугу бекем, балбан жигиттердин бардыгы Кыргызстандын желегин желбиреткенге дүйнөлүк чемпионатка ушу Кыргызстандан отбор болот. Ага чейин азыр ушул биздин максат областтын арасынан балбандарды чогултуп, ар бир категория көбүрөөк балбандар чогултуп алып барышта максатыбыз. Манас районунун бул күнкү таяк тартыш оюнуна 6 окуучу келген. Жакында эле райондо тандоо тур өтүп, мыкты күчтүү балдар тандалган. Бул күнкү облустук турдан жеңишке жетем деген максат менен келгендиктен даярдык эң мыкты. Biz Manas rayonundan Pakrovka orta mektebinden geldik. 3 kız 3 bala alып geldik. Oyun жақсы деңгээлде жүрүп атат эмди. Жақсы ийгиликтерге, жеңиштерге ээ болобуз деп жүрүп. Бирок oyun абдан сонун өтүп атат. Таяк тартыш оюнунда Талас облусунун биринчилиги үчүн облустун намысын коргой турган мыкты оюнчуларды тандоо кыйынга турду. Анткени ар бир оюнчу эң жогорку деңгээлде даярдык көрүшкөндүктөн. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Талас шаары азыр жакшы коргонууда. Талас районунун Бекмолда айыл кеңешинин депутаттары элет жеринде спортту өнүктүрүү максатында Оодарыш улуттук күрөш жана көкбөрү оюндарына каражат бөлүп, колдоо көрсөтүшүүдө. Айыл өкмөт аралык көкбөрү оюнуна жергиликтүү бюджеттен 130 000 сом каражат бөлүнгөн. Биздин Бекмолда айыл өкмөтүнүн жигиттеринин ортосунан түзүлгөн курама командасы беттешип, бул жерде Нуржан айыл өкмөтүнүн 1-0 эсебинде алдыга чыкты. Биздин жергиликтүү депутаттардын айыл өкмөттөрүнүн эсебинен 130 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө Бекмолда айыл аймагынын улуттук күрөш боюнча окуучулар командасы облуста 1-чи орунда турат. Ал эми Оодарыш боюнча Бекмолда айыл аймагынын балбандары республикада ийгилик жаратып келишет. Бизге Альянс Алтын компаниясынын жардамы менен жана ушул айыл өкмөттөгү элдин салымы менен жакшы чыган жигиттерге шарт түзүлгөн. Спортко деген комплекстерин бар курулган. Бардык шарттар Кудай буйруса бар. 14 команда ортосунда кызыктуу таймаш өтүп, жарым финалдык мелдешке Талас шаары менен Калба командасы кез келип, Калба командасы 3-чү орунда элешти. Oyun жылдан жылга бир жакшы деңгээлде өнүгүп аткан учур улам ар бир айыл өкмөттө бир жакшы аттарды алышып, бирине бири өтүп, азыр oyun көп маселени чечип жүргөн жеке-жеке аргымактарда ар бир айыл өкмөттө бар, Кудай буйруса өнүгүүлөр болуп атат. Жаш жигиттер өсүп, мынакей жаштар өзүнчө, чоңдор өзүнчө чыгып атат. Жаштардын арасында дагы ар бир айыл өкмөттө мисалы Машина Малаштан азыр Тимучин деген бир жаш чыгып атат, Канизот айылынан. Ар бир айылдан кыскасы мыкты жигиттер өзүп чыгып, Кудай буйруса Кыргызстандын намысын коргой турган мыкты жигиттер өсүп келатат. Ийгилик каалайлы. Финалдык кыл чайнаш беттешке Долона менен Жергетал жаштар командасы ортосунда өтүп, алгачкы Тайгазанга таштамды Байтеген Оморбеков таштап, Долона командасы алдыга чыкты. Экинчи бөлүктө Жергеталдык көкбөрүчүлөр Долона командасын Тайгазанына серкени таштап, эсеп теңелди. Oyun Bulit менен уланып, аянда Жергетал командасынын оюнчусу Бекболсун Козубеков улакты Тайгазанга таштап, өз командасында жеңиш алып келип, 1-чи орунда элешти. Орозбек Бешебаев, Урмат Докторбек уулу, Талас облусу. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушун менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда жайгаштырылды. Алдын ала аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүл улансын.